Бүгүнкү гала концерттин башкы коноктору мектеп окуучулары. Алардын арасында Сокулук районунун Орок мектебинен келген Жибек Камчыбекова да бар. Окуучу буга чейин мектепте балдардын укуктары тууралуу атайын окуулар өткөрүлгөнүн айтат. Балдар эмнеге укуктуу, кандай насилие алып жатканда кайсы жерден жардам ала алат, ошол жөнүндө кененирээк билгенге келдик. Жана мамлекет бизге кандай жардам берип жатат, ошолорду үйрөнүп, кененирээк үйрөнгөнгө ошол маалымат алганы келдик. Жибек сыяктуу бүгүн опера жана балет театрында өлкөнүн булуң бурчунан 900дөй мектеп окуучулары чогулушкан. Аларга атайын балдардын укуктары жазылган китепчелер таратылып берилди. Анда 18 жашка чейин сен баласың, мамлекет сенин укуктарын сактоо үчүн зарыл болгон аракетин жумшоого убада берет делет. Мындан улам ааламда кандай жакшылыктар болсо, ошону менен биздин балдар камсыз болушу керек деген оюн вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Ар бир киши балалуу болгондо бир эле нерсени тилейт. Ушул менин балам бактылуу болсо экен, менин балам ден соолукта болсо экен, көп бир ийгиликтерге жетсе экен деп биз болсо ушул ата-эне катары тилейбиз. Анан албетте мамлекетте бир топ программалар кабыл алып атат. Ошол эле үй бүлөлөрдү колдоп, анткени ар бир бала ошол үй бүлөдө бактылуу болуш керек, коомдо бактылуу болуш керек, окуган мектебинде бактылуу болуш керек. Өлкөдө 187 миң ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, алардын 31 миңден ашыгы балдар түзөт. Аларга мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоолор болуп турат дейт Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров. Анын маалыматына таяна турган болсок, жыл сайын атайын программалар иштелип чыгат экен. Былтыры ушу майып балдардын мамлекеттен төлөнүүчү пособиясы 33%га көтөрүлгөн. Мындан сырткары ушу балдарды караган ата-энелерге 1 январ быйыл 2019 жылдын 1 январдан баштап атайын ассистенттин кызматыга 4900 сомдон акча төлөнүп келе жатат. Мындан сырткары ушул майып балдарды караган ата-энелердин атынан ар кандай пенсиялык, социалдык фондко төлөмдөр жана мамлекеттик бюджетке алардын атынан киреше салыгы төлөнүп келе жатат. Белгилей кетсек, 1989 жылы 20 ноябрда балдар укуктары тууралуу конвенция кабыл алынган. Бул адам укуктары боюнча келишимдер арасындагы эң көп колдоо тапкан документ болуп калды. Кыргызстан ага 1994 жылы кошулган. Гүлшан Ташбалтаева, Аскар Улан уулу, Пирамида.